60'tan aş dostum, 70'ke jet dostum, 80'di sekirip ötüp, 90'a çıkıp, Toqotbostan 100'ge çıkıp, dağışınday toy ver dostum. Ömür uzun olsun. Көбек Қалықов ұстатыңыз. Азым ақсақалдар сөйлесін, біз сөйлейл дегенде. Ассаламу алейкум бір туғандар. Қаул әкемнің тойына қош келіпсіздер. Дөл әкемдер. Өзі Қаул өкөміз той қыз кезістен, қыз кезістен қомда. О, бала кезден бері доспыз. Илгертеден бері чыгармачылык чогуу баштаганбыз. Анан 60ка чыкты десе эч ким ишенбей атат. Бу Жумгалдын күйөө баласы экенин көрдүңүздөр жантан бери. Саячканы үйлөнгөн да. Ошон үчүн мынакей келинчеги карындашым да мынакей муну жаш болсун деп момда кылып канын соруп какайтып копченый кылып мындай. Купкуу кылып ушу ойдон сактап Лелиндин жанына апарып коюп койсок да болот да азыр. Ушу турушу менен мына 90га чыкканда да келсеңер ушу ойдон болгон болот. Карындашым гарантирую менен билем да. Каул экөөбүздүн көбүк үчөөбүздүн карганыбыз билинбейт. Байкайсыздарбы? Мен деле жаш экенмин деп жүрө берип, мен баягы корпоративде байкадым да. Бир кыз келип эле, жаш кыз келип эле мага "Можно с вами сфоткаться" деп калды да, мен кыйын болуп, "Можно" деп мындай турсам, өзү эле мени тартып алды да, өзү түшпөй эле мени сүрөткө тартып алды. Анан мен түшүнбөй эле, "Өзүң түшпөйсүңбү" десем, "Митет, "Жо, не надо, сиздин сүрөтүңүздүн кереги жок. Эме, сизди апам жакшы көрөт" дейт мени. Анан мен өзүмчө кызыктай болуп, бетим кыймылдап мындай, "Апаң канчада?" дедим, деле интереси. "Апаң канчада десем, Митет, "Апам карып калбадыбы, сизди көрүп чоңойбодубу" дейт. Ошондо мен канчага чыккан болом? Ошондо Каул экөөбүз канчага чыктык дегенде. Анан эми чын-чынына келгенде 60 жаш жана тамада айтып атпайбы бу жерде тиги профессор 70 жаш, орто жаш деп айтыптыр депчи. Ал киши, по-моему, өзүнө ишенип эле айтып койсо керек өзүн негизи. Мен 70 жашка негизи 70 жаш подлать этип коет экен деп эле айтып атышат, мына аксакалдар айтышат. Азыр мынакей эшке чыкканда Каул байкемдин достору туруптур өзүнчө топтолуп. Мо мен теңдүүлөр кичине жашыраакпыз да деп коеюнчу. Мен теңдүү достор эште сүйлөшүп атса, кыз келиндер жөнүндө сүйлөшүп атышат. Жанагы аял симпатик, тиги келин кимдин аялы деп кыздар жөнүндө сүйлөшүп атат. Каулдун классташтары эште сүйлөшүп туруптур да. Жанына барып, "Не деп сүйлөшүп атат" десем, "Минтип сүйлөшүп аттыр. Мынау дары башка жакшы экен, могу дары бутка жакшы экен" деп эле дарыны сүйлөшүп калыптыр. Демек 60 жаш деле подвать этип коебу деп калдым да өзүмчө. Тамаша эми, Каул досум кут болсун эми. Жапжаш болуп жүрө бер. Расул, менден кийинки врачка Расул сүйлөп, ырдап коет. Урматтуу туугандар, мен Каул ака менен көп жылдан бери ага инимин. Каул ака, жакшылыгыңыз кут болсун ака. Жеңе бүгүнкү жакшылыгыңар кут болсун. Силерди мен аябай сыйлайм. Жеңеме дагы аябай сыйлайм, үй бүлөңөрдү сыйлайм. Иши кылса бардык жакшылыктарды чын жүрөктөн каалайм. Кыздардан бирөөңөр сүйлөп коесуздарбы?